Уйкунун 3 түрү бар туурабы? Биринчи түрү бул субханалла багымдат намаздан кийин уктап калуу. Бул шариятыбызда жакшы көрүлбөгөн уйку, күн чыкканга чейин уктабаш керек. Берекенин баары ошол убакытта берилет. Экинчи уйку бул пешимге чейин же пешимден кийин кайда бул уйку жакшы уйку, түнкү ибадатка бекем кылат, туруктуу кылат. Ал эми асырдан кийин уйку адамга оор алып келет. Мына ушул 3 уйку бар. Карасаңыз, экөө туура эмес, бирөө туура. Демек, машалла, эрте туруу, түштөн кийин бир аз эс алуу, тамакты мындай правильный питание деп коет го. Тамакты өзүндү калуу менен жөө, сүйлөп аткан ордуңа сүйлөгөн сөздүң ордундуу болуу, адамдар менен адилеттүү, абийирдүү, намыстуу, ошол эмесде адил ахлак менен сүйлөшө билүү бул мусулмандардан приоритеттүү үйрөнө турган нерсе болчу. Бирок башкалардан үйрөнүшкө туура келип атат да. Бизден үйрөнүп алып туруп бизди үйрөтүп атышат азыр. Мусулмандар андай болбошу керек болчу. Мусулмандар өсүш керек болчу. Биздин жашообузда субханалла илим жолу биринчи коюлган. Исламда илим алдыга коюлган. Илим, билим, өнү, өсүү алдыга коюлган. Биз болсо эң артка коюп койгонбуз дагы бизге эң нерсе, эң мындай аябай маанилүү нерсе бул субханалла биз бирөөнү ушакташыбыз керек. Бирөө өсүп баратса бутка чабышыбыз керек биз аны. Biz kılıp atkan adam жаман көрөбүз аябайчы. Качанга чейин кылар экенсиң. Ой, бул бир жерден уурдап эле келди, аны ала албайт болчу. Биз ушундай мондай ушинтип отуруп субханалла бутка чабып отуруп, акырында ошолор бизден качып кетет башка жакка. О, Россияда жүргөндөр 10 жыл, 20 жашагандар келип, бул согуштан келип кайтып келип, бияка Бишкекке окат кылайын, иш кылайын деп келсе, базарга киргенде айтат, биз баягы орус пейил болуп калыптырбыз дейт да. Bir nese kılalı da böyle girse gerek, bir nese onda bir arasına öyle aldap geçti. Akçamız kalmaya kaldı usta dedi. Kayır aşağı get otağız dedi. Bir akta bolmaydı kendi dedi. Bizde Müslümançılıktan sürekli kalıptı. Şekili buzluk etti dedi. Sürekli varken böyle harcar çirk ettir.